Азыр президенттик шайлоонун акыркы жыйынтыгы чыга элек. Бюллетендер колго саналып, аны менен катар чет мамлекеттердеги шайлоо тилкелеринин добуштары боюнча маалыматтар такталып жатат. Толук жыйынтык чыккандан кийин мыйзамда белгиленген тартип боюнча талапкерлер шайлоо алдында койгон күрөөсүн кайра кайтарып алса болот. Шайлоо күрөөлөрү шайлоочулардын 1%-тен кем эмес шайлоочулардын добушун алган талапкерлерге 10 күндүн ичинде Борбордук шайлоо комиссиясына отчет бергенден кийин кайтарылып берилет. Ал эми калган талапкерлердин күрөөлөрү талапкерлерге кайтарылып берилбеген күрөөлөр Кыргыз Республикасынын бюджетине кайтарылып берилет. Азыркы учурда шайлоо күрөөсүн 7 талапкер кайтарып алса болот. Алар шайлоочулардын 1%дан кем эмес добушун алгандар. Алдын ала жыйынтык боюнча 1 миллион сом өлчөмдөгү шайлоо күрөөсүн Садыр Жапаров кайтарып алат. Ал шайлоого келген жарандардын 79,16% добушун алды. Андан кийинки Адахан Мадумаров 6,69% добушка ээ болду. Үчүнчү Бабыржан Төлбаев 2,39%, Мыктыбек Арстанбек 1,68%, Абдилсегизбаев 1,48%, Имамидин Ташев 1,19% жана Клара Сооронкулова шайлоочулардын 1% добушун алган. Азыр талапкерлер 10 күндөн кеч эмес убакта Борбордук шайлоо комиссиясына өздөрүнүн шайлоо фондуна түшкөн каражаттардын булагы, анын көлөмү жана канча акча коротулганы боюнча маалымат бериши керек. Бардык эреже талаптар аткарылса, шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин күрөө кайтарылат. Эске салсак, 10 январда өткөн президенттик шайлоого 18 киши талапкер болуп катталган. Рашид Тагаев бюллетень басылып чыккандан кийин талапкерлигин алып салган. Учурда добуштардын басымдуу бөлүгү саналып бүтүп калгандыктан жыйынтыкта көп деле айырма болбойт деп божомолдонууда. Андыктан 7 талапкерде шайлоо күрөөсүн кайра кайтарып алууга мүмкүнчүлүк бар. Самат Асипов, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.